Assalamu alaikum, Oş Reklama YouTube kanalının görücülörü. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта биз Восток Кичи районундагы сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди сиздерге тартып көрсөтмөкчүбүз. Андыктан жакшылап назар салып туруңуздар. Биринчиден сиздерге адрести түшүндүрүп берейин, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жер Восток району. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Оң тарапта болсо Народный маркети жайгашкан. Ошол Народный маркетинен бир аз өткөнүңүздөрдө эле светофор бар. Светофордон сиздер сол тарапка буруласыздар. Бурулуп эле тууру өйдө жака карап 200 метр басканыңыздарда 102 маршрутканын конечкасы жайгашкан. Анда эмесе ошол жака бара берели. Ал жактан дагы түшүндүрүп беребиз. Анда эмесе кеттик. Бисмилла. Мына урматтуу көрүүчүлөр, жанагы 102 маршрутканын конечкасынан сиздер сол тарапка бурулуп, бул жака 200 метр келгениңиздерде сол тарапта 4 кабаттуу дом жайгашкан. Адреси Петрова 35. Сатыла турган 2 бөлмөлүү батир мына ушул домдо. Андыктан сиздер ушул домдун экинчи подъездине кирип, 4-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Кана анда эмесе кеттик. Бисмилла. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге дагы келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Подъездине дагы жакшылап карап коюңуздар. Ремонту орто экен. Анда эмесе биз сатыла турган 2 бөлмөлүү батирге кире беребиз. Кана анда эмесе кеттик. Бисмилла. Бул жакта көрүп атасыздар, эшигин жакшы брондолгон күрөң түстөгү эшик коюлган. Полу болсо инолин экен. Ал эми дубалдарына болсо жакшы моющий обойлор чапталган. Ал эми потологу болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, шпаклевка, чекелерине плинтус капталган. Ал эми жөнөкөй лампочка коюлган. Негизи прихожкасы ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе прихожкасын мен ички тарабынан дагы сиздерге зерикпей көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, прихожка ушундай. Анда эмесе сиздерге бөлмөлөрдү бир-бирден түшүндүрүп койсом, батирге кирип эле сол тарапка бурула турган болсоңуздар, сол тарапка бурула турган болсоңуздар, кухня жана ошондой эле туалет, ванна жайгашкан. Ал эми ушул эшиктен тууру кире турган болсоңуздар, конок бөлмөсү жана ошондой эле спальный жайгашкан. Биринчи сиздерге конок бөлмөсүнөн баштай берели. Эшигин көрүп атасыздар, күрөң түстөгү эшик коюлган. Полу болсо инолин. Дубалдарына болсо жакшы дизайндагы моющий обойлор чапталган. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Потологу болсо шпаклевка, чекелери плинтус менен капталган, айнектери пластик, жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган. Отопление бар. Анда эмесе балконун дагы көргөзүп коелу. Балкон дагы бар экен бул жакта. Балкону эч нерсе менен тосулган эмес, жөнөкөй балкон. Эми өзүңүздөр кийин буюрса алып калсаңыздар, ремонттоп өзгөртүп алсаңыздар болот. Анда эмесе бул бөлмөнүн бул тарабынан дагы көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай. Анда эмесе кийинки бөлмө бул спальный, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Эшигин көрүп атасыздар, жанагы эле күрөң түстөгү эшик. Полу болсо инолин, дубалдарына жакшы моющий дизайндагы моющий обойлор чапталган. Потологу болсо шпаклевка, чекелери плинтус менен капталган, жөнөкөй лампочка коюлган, айнектери пластик, отопление бар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе бул бөлмөнүн бул тарабынан дагы сиздерге жакшылап көргөзүп коеюн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушундай. Бул жактан айнегин дагы карасаңыздар, сырт кабал көрүнөт. Көрүп атасыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе сиздерге кухняны көргөзүп берейин. Аялдар үчүн эң керектүү болгон бөлмө. Анда эмесе кеттик. Бул жактан тууру киребиз. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, кухняга пластик эшиги коюлган. Анда эмесе жакшылап назар салып туруңуздар. Полу инолин, дубалдарына болсо жакшы моющий обойлор чапталган. Потологу шпаклевка, жана ошондой эле чекелерине плинтус менен капталган. Жөнөкөй лампочка коюлган, айнектери пластик, отопление бар. Кухня ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе бул тарабынан дагы жакшылап сиздерге көргөзүп берейин.
Бул жакта азыр туалет ванна калды. Туалет менен ваннаны дагы көргөзүп коелу. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Киргениңиздерде эле оң тарапта ванна, бул жакта аристон, бул жакта унитаз. Негизи бүт бардык шарты бар. Вытяжкасы дагы бар экен. Полу, дубалы бүт бардыгы кафель. Ал эми потологу болсо өзүңүздөр көрүп атасыздар, пластик жана ошондой эле жөнөкөй лампочка коюлган. Эми өзүңүздөр кийин ремонттоп, өзгөртүп жасап алсаңыздар болот. Негизи ушундай. Мына урматтуу көрүүчүлөр. Жана ошондой эле айта кетчү сөз, бул жакта балкон дагы бар, дагы бир жолу айта кетейин. Сырты эчтемке менен тосулган эмес, жөнөкөй балкон. Аны эмесе ичине да, сыртына дагы чыгып көргөзүп коелу. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жактан колледждер бүт бардыгы, Народный дому дагы көрүнөт. Негизи ушундай. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим. Мына урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе биз үйдүн ээсине суроо беребиз. Ассаламу алейкум ака. Алейкум ассалам. Хош келипсиңер. Кызматка чакырган экенсиз. Чакырдык. Эми үйдүн баасын айтсаңыз, баарына кызык болуп атат. Үйдүн баасын 38 деп атабыз. Анан кичине түшүп беребиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, баасы 38 миң экен, албетте эле кеми болот дейт. Канча квадрат метр ошондо? 45 квадрат метр. 45 квадрат метр экен. Бул дом ошо канчанчы серияда болуп калат ошондо? 103 серия. 103 серияда экен. Жакшы. Дагы бир суроо берейли. Негизи сатып аткан адамдардын 50% ушул суроону берет. Неге сатып атасыздар? Негизи документтери жайында элеби? Документи жайында, баардыгы жакшы, таза. Ареске башка коюлган эмес, кредит дагы алынган эмес. Биз жер үй кылып аттык эле. Ошол себептен сатып атасыз. Ошол себептен сатып атабыз. Негизи бүт бардык условиясы бар, а? Условия бардыгы бар. Газ, суу, отопление бардыгы бар. Дагы бир суроо, кошуналары кандай? Ызычы кылбайбы? Жок, кандай ызычы жок. Бул жерде көпчүлүгү эле студенттер жашайт, квартиранттар. Үстү жабылган, крыша жабык, суу өтпөйт. Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе мен сиздерге сатыла турган 2 бөлмөлүү батирди көргөзүп бердим, түшүндүрүп бердим, баасын сурап бердим. Эми бул жагы өзүңүздөрдөн. Мен бул жака үйдүн ээсинин номерин белгилеп коем. Өзүңүздөр чалып сүйлөшөсүздөр, баалашасыздар, келип көрүп кетесиздер. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр насип эткен болсун. Сак саламатта көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.